ал эми спектакль деп аткан эми Дүйшөбаевдин айтып атканы боюнча булар эми сындаганга кыйын экен да, а бирок иш кыла алышпайт экен. Мына ошо Дүйшөбаев мен ошол мен билген эле 40 жылдан бери ушул системада иштейт. Бир мындай бир кылмышкерди камап, же болбосо ошо кылмышкер менен ушундай төккүн деп төктүрүп, ушу Райым окшогондорду мисалы же башканы мына азыр алардан башкалар деле төгүп аткандар көп. Мен алардын фамилиясын азыр жатка билбейм, бирок төгүп аткандар көп. Кече күнү эле бирөө 8 миллион сом төктү деп атат. Мына мен төгүп берейин ушуну деп, мен ушундай чындыгында күнөөм бар эле деп төгүп берейин деп атат да. Анан 8 миллион эмес, 8 тыйын төктүргөн эмес да. Мына мен теледебатка чакырсаңар дагы прямой эфирге чыгып туруп мен бетине айтып берейин, эгерде ошондой сынчыл болсочу, сындаш оңой, бирок иш кылыш кыйын. Бирок ишти да көзүн таап кылышың керек да. Анан сындап эле отура бербей, баягы иштин негизи көзүн таап. Биз баягы илгерки методдон кетип, бүгүнкү күндүн талабына ылайык методко баралы деп атабыз. Камап алып деле жата берсе, түрмөнү толтуруп салсак болот. Бардыгын камасак болот. Бир 200-300 миң адамга чейин камап салсаң болот. Анан аны сен камап алып туруп кайра сени көзүн чөнтөгүбүздөн багып атпайбыз баларды. Миллиарддаган сомдорду коротуп, кайра тескерисинче казынабыз бош болсо, жыртык болсо, бюджетибиздин дефицити 36 миллиард болсо, мына жарым миллиард доллар немебиз да, деге дефицитибиз бар. Анан анысыбыз аз келгенсип миллиарддарды коротуп, биз ошончо кишини багып эмне кылабыз? Андан көрө кустуралы, куспаса анда камайлы. Мына эгерде накта коррупционерлерди кармап мисалы. Анан биз ушундай метод менен кетип атабыз да. Биз стиль работаны өзгөрттүк да, өзгөртүп атабыз. Бул эми дүйнөлүк практикада башка өлкөлөрдө көп өлкөлөр колдонгон тажрыйба бул. Камай бербей, андан көрөкчө мындай мамлекет менен кызматташкандагы баягы жеген акчаларыңды алып келип ордуна коп кой, мамлекетке кайтарып бер деген, мүлктөрүңдү кайтарып бер деген методго барып атабыз.